Элден сурамжылоо жүргүздүк. Үйүңүздө кайсыл жаныбарды кармайсыз дегенде ар түрдүү бир сонун жоопторду айтышты. Келиңиз жалпы ошол жоопторго күбө бололу дагы. Анан кийин Раушан агабыздын көгүчкөндөрү менен таанышабыз. Үйдөгү жаныбарлардан мышыкты жакшы. Эмне үчүн? Билбейм, жагат. Өз үйүңүздөрдө кайсыл жаныбарды кармайсыздар? Ошол эле мышык бар үйдө. Мышык эле болдубу? Жаныбарлар көп эми аларды кармайбыз. Болушу? Бизде мышыкты жакшы көрөм мен өзүм. Эмне үчүн? Билбейм, мышыктар жагымдуу болот го. Жагымдуу жаныбар, ошол үчүн мышык жакшы көрөм. Айылда деңиз кайсыл жаныбарды кармайт? Айылда эми уй, ат, жылкы ушулар. Иттер эки күчөгүбүз бар. Бир мышыгыбыз бар. Айылга бара айтканда биринчи очередь эле мышыгым салынып барам. Рахмат. Кой, мал, мышык, күчүк. Эмне үчүн ошолор? Мал койду билесиздер. Эмне үчүн? Малды эмне үчүн билесиздер? Сурам. Ал эмне үчүн кандай максатта кармайсыз? Эми багыш керек, сүтүн ичиш керек, этин жеш керек. Тойлор болсо тойлорго кошуш керек. Ошо? А мышыкты чычкан кармайт үйдө. Дандарды бүт калптар тешип таштап атпайбы чычкандар келерлер, ошолор келемиштер, ушуларды кармайт. Ит үйдү коройт, үрүп турат. Эми сүт берет, май берет, эң жакшысы ошо да. Үйүмдө ит кармаймын, кой кармаймын, тоок кармаймын. Болду. Кайсыл жаныбар сизге эң жакын? Ит жагат. Эмне үчүн? Негедир ит адамдын досу. Дайыма. Мышык. Эмне үчүн? Чычкан көп дейди. Ошол себептен. Урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүк эле тургундарды чычкан маселеси аябай кыйнайт. Чычкан көйгөй көп экен.